Ассаламу алейкум, урматтуу Багыстыруу Кыргызстан каналы. Кутман күнүңүздөр менен питомниктебиз. Азыр бир жакшы бир обрезка боюнча сиздерге маалымат берейин деп турам. Таксырдын бутап аткан мынанда кара өрүк, слива, лето деген сортун көрүп турасыздар. Бул кеминде эле бир 10 жаштан жогору буталганын көрсөтөйүн деп атам азыр. Көрсөңүздөр, бул жерде бутак эмес, негизи кронаны гана көрүнөт. Бул жерде кайсыл жерден мөмө алат дешиңиздер мүмкүн. Мынчалык катуу обрезка эмне үчүн жасалыш керек? Көрүңүздөр туугандар, бул өтө күчтүү, тамыры күчтүү болгондуктан денесине дагы мөмөнү ала алат. Аз гана жүктөм коюлган бир чоң бутакка мына көрсөңүздөр, азыраак гана бутак коюлган мынакей. Таксыр буга азыр 1 жылдык жүктөм канча килограмм алышыңыз мүмкүн? 30 барбы? 30 килограммдык жүктөм болушу мүмкүн, Кудайымдын беришинче. Мына көрүңүздөр, бир жоон бутакта мынакей, бир эле бутак турат мынакей. Канчалык катуу буталган. Эгерде муну мынчалык бутабай турган болсо, бул ушунчалык көп алат мөмөнү. Жүзүмдү элестетиңиздер, кандай болот жүзүм? Жүзүм сыяктуу болуп калышы мүмкүн. Бул албетте погодасы келишкенине карайт. Азыр буталып аткан учур. Мына жерде жаткан бутактарды көрүңүздөр. Өтө көп буталган мынакей. Жүктөм азыраак, чашка формасында. Кесе сымал. Же болбосо не деп айтсак, казан сымал. Ортосу ачык. Мына жүктөмү мына ушундай жүктөм менен коюлган. Лето деген сорт экспортко ылайык сорт болуп эсептелет, өтө чоң болот. Мына туугандар. Башканы айтып берсеңиз шуну. Азыр мына ушул жерде азыр мөбө жок азыр. Мына бул азыр сучок коюлуп кесилген мынакей. Мына ушул жерден азыр мөбө атат. Гүлү жок, бирок мөмө атат деп атасыздар мына, туурабы? Бул кандай болуп калды ошондо? Эртең уже баягы амалга киргенде сок чыгат дабы, сок жүргөндө ошол жерден бичир пайда болот. Ошол жерден гүлдөйт. Өзү алма 2 жылдык гана бутактан мөмө берет деп окуткан биздичи. 2 жылдык бутактан. Жайкы үзүү менен 1 жылда 2 жол үзүү менен аны 1 жылда бердирсе болот. Бирок сиздин методуңуз азыр мына ал жерде иштеке жок азыр мынакей. Эч нерсе жок. Бу жерден мөмө берет дегениңиз мага раса таң калтырып атат да азырчы. Эртең көрөсүң келип. Буюрса жазында келейин, келип тартып кетем, буюрса. Сен дагы окугансыңбы бул неме боюнча? Гизде окугам мен дагы. Слива, кара өрүк. Бою 1,5 метр. Бул мөмөлөр. Бийик өсүүчү алма Семеренко сортундагы, бою 1,5 метр. Эң бийик жери болбосо 70-80 сантиметр жерден жогору экен. Мына мөмө. Бул кандай форма деп атайбыз эми? Бул тарелка эле болуп калыптыр го бул. Кадимки эле тарелка. Дарактын ортосуна ачпасаң шамал кирбейт да. Баягыда касалдар көп жугат муңачы. Шире-мире шор деген нерселер бар. Шитовка түшөт. Формасы жакты. Кесе сымал эмес, тарелка форма деп койсо болот экен. Форманы көрүңүздөр. Мына. Азыр таксырдын формасын тааныштырып атамын. Нуридин таксырдын алма
слива жана ошондой эле шабдалы боюнча бутоолорун көрсөтүп атамын. Азыр бутоо мезгили. Багы менен таанышып атабыз. Мына ушул бактын асты кадимки шагыраган көк зоо. Бир карыш гана топурагы бар экен. Бул жерди мээнет менен кык, көң, топурак, күл салып отуруп, мына ушундай сонун бакка айландырган. Мына сонун багы. Бул каалоонун мээнеттин гана жардамы менен келе турган нерсе. Адамдын колу гүлдеген ушул. Таштуу, топурактуу жерлерде дагы мына ушундай жол менен бак кылууга болот.